Кычаан. Аптап, үп тартып үлбүрөкөн ысык абадан үзүлүп түшкөнсүгөн шүмүрөккө каралжын алачык. Анын сырткы кебетесине жараша ичинде онтогон үн. Алда жаным ай жаным, жаман айтпай жакшы жок. Тарттыкко молдонун зарын. О каралдым дүйшеке, бар бекен өзүңдүн салуусу. Барча кой ишишке. Замандын залкар жазуучусу Шүкүрбек Бейшеналиевдин Кычан повестин кимдер гана билбейт. Сиз дагы аны бир эмес бир нече ирет кайталап окуп чыксаңыз керек. Бала чагыбызда канчабыз Кычаандай эр жүрөк, мекенчил болгубуз келип, Шүкүрбек атабыздын Кычаанын башыбызга жаздап окудук. Ошол убакта мектепте окуган балдардын баары биз Кычан болобуз, Кычандын жолун жолдойбуз, Кычан болобуз дегендер чыкканда, ошентип абдан бул дуулдап коомго абдан алынып, мектепте колдон колго талашылып окулуп кеткенде. Чыгармаларын бала кезден мектепте окуп жүргөндө окуп калдык. Себеби ал киши балдарга арнаган көп чыгармаларды жазган. Мүйүстү косу деген, Кычан деген повести бар эле. Ал өзү биздин бала кездеги мындай бир патриоттук духу үйрөткөн. Кычан тууралуу биздин толук түшүнүгүбүз ошол киши аркылуу билгенбиз да, Кычан деген ким болгон. Эгер Россияда Павел Морозовду окусак, Россиянын китептеринен, биздин Кыргызстанда ошо Кычан тууралуу Шүкүрбек Бейшеналиев аркылуу биз толук кандуу билип, ошол Советтер Союзу же Советтор кандай курганда жаштардын ролун, комсомолдордун, пионерлердин ролун ошол киши аркылуу таанып билгенбиз. Мен ушу кыргыздын улутунун намысын сактаган, арын сактаган, абийирин сактаган, жүргөн турмаганы жосумдуу залкарлар менен жаш кезимден насиптеш болуп калдым да. Белгилүү кыргыз эл жазуучусу, драматург, Кыргыз Республикасынын Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, балдар адабияты боюнча Андерсен атындагы эл аралык сыйлыктын ээси жана коомдук ишмер Шүкүрбек Бейшеналиевдин көзү тирүү болгондо быйыл 90 жашка чыкмак. Жазуучу өмүрүнүн акырына чейин кыргыз адабиятынын өнүгүшү үчүн кызмат кылып, чыгарма жаратып, нечендеген барандуу белектерди мурас катары калтырып кетти. Анын ысымы Кыргызстанда гана эмес, дүйнөнүн бир канча өлкөлөрүндө белгилүү десек болот. Дүйшөмбө шаарына президент Рахмандын инаугурациясына барып калдык. Делегация менен ошондо 4 күн чогуу жүрдүк. Ошондо киши ошол баскан жолдорун мага бүт айтып берген эле. Тажикстанга дүйшөмбөгө барганда Рахмандын приемунда болуп, 1-2 саатча киши менен сүйлөшүп отурдук. Кыргызстан, Тажикстандын мамилесин. Себеби ал делегацияга кошулуп калган, ал киши илгертеден бүт барлык союздун республикалардын жазуучулары менен карым-катнашы бар экен. Жакшы тааныйт экен. Анан Тажикстанда Турсунзаде жана башка жазуучулар менен бул киши достошуп, калемдеш болуп, тажиктер да мунун китебин жакшы көп окуган экен. Анан бизди Рахмандын инаугурациясынан кийин Кисар деген районуна алып барды. Кисар деген району бар экен. Абдан өздөрүн жакшы көргөн атактуу району. Анан жолугушуулар болду, эл менен бизди жолуктурду, Кыргызстан делегациясы келди деп. Анан ошондо эл тиги кишини тааныйт экен. Ал кишини айткандан кийин эле анын китептерин биз окуганбыз. Бул Шүкүрбек Бейшеналиев, биз бул кишини жакшы билебиз деп, тажиктер да билгенде мен абдан кубанып, сүйүнүп калдым да. Себеби биздин жердешибиз, улуу жазуучубузду тажиктер дагы таанып, мунун чыгармаларын окуп билгени биз үчүн чоң сыймык да, кыргыздар үчүн. Ааламга кеткен жол айылдан башталат деген кеп бар эмеспи? Шүкүрбек Бейшеналиев да 1928 жылдын 25 октябрында Ак Талаанын Куртка айылында карапайым үй бүлөдө туулган. Ата-энеси мансапка чиренбеген жөнөкөй адамдар болсо да, балдарына эң мыкты тарбия берип, адамдык асыл сапаттарга үйрөткөн. Байкемдин колунда кичинекей мен чоңойдум да. Бала чагымдын баары ошол байкемдин колунда болду. Өзү айтып калчу. Кийин эле Зооракан эжемдер айтып калды. Ошол мүйүстөн упчу жасап, ошол мүйүстөн упчуну байкем берип чоңойткон экен да мени. Анан мен кичинекей мен ооруксан экенмин. Ошо май сүйкөп курсагыма чоңойтуп, анан көтөрүп алып, бешикке салып,
Ушу тияққа бияққа чоң өткөн ушу байкем, Зуракан эжем, эжелеринкен да байкемдер. Анан биз 2 эркек, 2 кыз. Байкем улусу. Шүкүрбек Бешеналиевдин балалык чагы улуу ата мекендик согуш жылдарына туш келгендиктен турмушка эрте аралашып, 7-классты бүтөрү менен эмгек жолун баштоого аргасыз болгон. 1943 жылы Нарын шаарында ачылган 6 айлык мугалимдер курсунда окуп, андан соң орто мектепте мугалим, директор болуп иштеген. Ошентип бала директор деген атка конгон экен. Өзү айтат, Молдовасан, бұл жерден да Мұса, Қалмұрат, Аққалық, ушулар менен келгенде, артисттер келгенде ошолордун ырларын угуп, ата-энелер балдарын естип барат да. Анан ошонун балдары тишесине уктап калат дейт. А мен болсо ушу ырдаган ырчылардын, окуган ырларын окуп өтө берем дейт, уктабайм дейт. Анан эртеси мектепке барганда ошолордун ырларын, айткандарын баарын кайра балдарга айтып берем дейт. Көрдүңүз, ушундай өзү кичинекейинен эле ырга шыктуу, мындай бир чыгармачылыкка жөндөмү бар, чымыны бар экен да, болуп өскөн экен да. Шүкүрбек Бешеналиев 12-13 жашынан тарта, колуна калем кармап, чыгармачылыктын түйшүгүн жаштайынан тарткан. Чыгармачылыктагы алгачкы кадамы улуу ата мекендик согуш жылдарына туура келет. 41-42 жылдан баштап райондук колхозчу деген райондук гезитке макала жазыптыр. Ошондо мындай жазчу эмес, журналист катары айылда согушка, армияга жылуу кийим даярлаганды, анан армияга кандай жардам берүүнү колдонуп, 13-14 жашында ушу макала жазып калган экен. Анан талантты эрте ойгон экен. Мен ойлойм, ушу Нарындын суусунун өз бүйүсүндөгү курутка чебиндеги элдин касиети жашаган, жердин касиети, ичкен суунун касиети ушу кишиге жаратылыштан Кудай чоң шаба берген окшойт. Кат келчү экен. Жаш кабарчы Шүкүрбек Бешеналиевке деп. Анан ошол элдин баары сүйүнчүлөп келип, кеске чыгыпыр, сенин макалаң деп. Ошондой кылыптыр да. Анан ошол эле мындай бир эскерет, согушчусунда дейт, бул Тоголок молдо Байымбет. Ат минип келди дейт, Нарын суусунун жээгине. Анан ошол жерде өзүнүн солдаттарга арнаган ырларын окуп, ошентип айтып берген дейт. Анан мен дагы ошону карап отуруп, анан бир ыр жаздым дейт. Анан ыры кийин Тоголок молдонун ошо китеп экөөнө бириктирип гезитке чыгып келди дейт. Ошону дагы айтып көрсөтөт да, колхозчу гезитке Тоголок молдонун ыры менен менин макалам чогуу чыккан деп. Шүкүрбек Бешеналиевдин чыгармачылык тагдыры 20-кылымдагы Кыргыз Совет адабиятынын өнүгүш тарыхы менен тыгыз байланыштуу. Чыгармачылыгы көп тармактуу, чыгармачыл мурасында прозада драмалык чыгармалар дагы бар. Анан бул кишинин белгилүү чыгармалары бул Мезгил сынайт, анан Тайлак батыр деген чыгарган. Тайлак батыр бул калмактардын, анан Цин империясынын, анан Кокон хандыгынын каршы элдердин көтөрүлүшүнө, элдердин кыймылына жетекчилик кылган. Тайлак батырдын ролун, кыргыз тарыхындагы ролун, элдин кызыкчылыгын коргогон, жердин кызыкчылыгын коргогон катары жазуучу мунун жогорку деңгээлге чыгара алды да. 50-жылы жаш жазуучуларга конкурс уюштурулган экен, жашыруун. Жашыруун конкурсу уюштурулганда ошого жашыруун бир повестти жазган экен. Ошол повестини 50-жылы биринчи орунду акча тыйыны менен утуп алган экен. Ошондон эле 51-жылы 23 жашында Советтер Союзунун жазуучулар союзунун мүчөлүгүнө кабыл алыныптыр. Ойлоп көрөлүчү, мисалы үчүн 23-тө мен деле институтты бүттүм. 23 жашымда мен ушу кишидей болуп, мындай бирдеме кыйратам, кен ачам, окумуштуу болом деп ойлогон эмесмин. Аракет, анан талант өзү ойготсо керек. Чыгармаларынын идеялык, тематикалык, проблематикалык, жанрдык багыттары аркылуу
Булардын арасында балдар үчүн жазылган чыгармалар арбын. Мүйүздүү козу, кычан, алкыш, аманат жана башка чыгармалары балдар адабиятында чоң ийгиликтерди жараткан. Жазуучу жараткан ар бир каарман өтө таасирдүү болгон. Бул жөнүндө Кусейин Карасаев мындай деп айтканы бар. Шүкүрбектин «Даңкка жараша жүк» романын окуп, ошондогу Мурутчан койчуга ашык болдум. Чынында андан кийин мен койчу болсом деп тилеп калдым. Кусейин Карасаев. Бул өзү мынабу иштеген киши таалайга жетет деп көбүнчө айыл чарба, айылдык турмуштарды абдан элге жеткиликтүү кылып жазганда. Мисалы жанагы бир чыгармасында Тоту деген комсомол кыз силот болгон кезекте айтат да, мен чабан болом десе, ошондо бар, ой, бул койчу болот деген эмне шумдук кыргыз кыздары, койчу болгон деген болбойт деп баары таң калып күлкү болгондо. Анан кийин ошол койчу чабан атка конуп, эми мисалы мына телегеге окшогон ошондой чабандар чыкпадыбы. Ушундай элди патриоттуулукка жана ак эмгекке үндөгөн чыгармалар көп болду да. Автордун калемине тиешелүү белгилүү чыгармалары Таалай жолу, Урпактар үнү, Даңкка жараша жүк, Болот калем, Мезгил сынайт, Жараланбаган жаралуулар романдары, Алкыш, Кордун тукуму, Солдат махабаты, Кепил повесттери дээрлик орус тили аркылуу англис, араб, испан, француз, немец, румын жана башка дүйнөлүк элдердин 52 тилине которулуп, алардын жан дүйнөсүнүн тереңинен орун алган. Шүкүрбек Бейшеналиев бул орустун жазуучуларынын классиктерин, Толстойдун, Чеховдун, Шолоховдун, Фелиндин чыгармаларын кыргыз тилине которгон. Анан бул Шүкүрбек Бейшеналиевдин кыргыз адабиятындагы тарыхы абдан белгилүү орунда. Бул киши дүйнөлүк адабияттын үлгүлөрү менен тааныш, абдан таланттуу, абдан жогорку маданияттуу адам болгон да. Шүкүрбек Бейшеналиевдин адабий чыгармалары дүйнөнүн 52 тилине которулган. Мазмуну жана окурмандарга жагымдуулугу жагынан кыргыз жазуучуларынын чыгармаларынын ичинен Шүкүрбек Бейшеналиевдин китептери дароо эле Чыңгыз Айтматовдон кийин турат. Вечерний Фрунзе гезити. Чынында бул киши биринчи Кыргызстандагы атактуу жазуучулардан бири болчу. Мисалы, азыр 90 жылдыгы болгон Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун жылдыгын белгилеп атабыз. Анан бул киши ошо киши менен тең аттанган, даже чыгармачылыгы боюнча эртерээк баштаган жазуучу болчу. Анан өзүнүн чыгармалары да абдан мындай түшүнүктүү, элге жугумдуу. Себеби бул киши айыл жеринде, Ак Талаанын Куртка деген айылында төрөлүп, ал киши айылдык турмушту эң мыкты билген. Ошондуктан жазган жазууларында, чыгармаларында элдин турмушун терең түшүнгөн. Айрыкча балдар тууралуу жазган чыгармаларында ошо балдардын кулк мүнөзүн, балдардын мектептеки болгон бири-бирине болгон мындай мамилелерин абдан толук көрсөтө алган адам болгон да. Себеби чыгармачыл адамдын китеби качан жакшы окулат, качан элге жугат, ал биринчи чынчыл болгондо, экинчиден ошо элдин турмушун терең түшүнүп, ошону чын түрүндө сүрөттөп бергенде анан ошонун китебин окугуң келет да. Шүкүрбек Бейшеналиев жана Чыңгыз Айтматов бир доордун бакыйган залкар жазуучулары. Алар бир жылда туулуп, чыгармачылыкка да бирдей киришишкен. Бул эки залкардын ымалалары да жакшы эле. Быйыл Кыргызга белек болгон улуу инсандардын 90 жылдык мааракеси удаа келип олтурат. Чыңгыз Айтматов өзү Бейшеналиевге мындай деп баа берген. Шүкүрбек экөөбүз катар келаткан кишибиз. Адабиятка бир мезгилде аралаштык. Ошондон бери ар бирибиз өзүбүздүн аракетибиз менен адабият майданында эмгектенип келе жатабыз. Кусейин Карасаевдин сөздүгүнөн кол жазмасын окудум. Шүкүрбектен мисалдар арбын. Демек, Шүкүрбектин тили бай экендигинде галет жок. Чыңгыз Айтматов. Шүкүрбек жалаң эле чыгармачылык менен алектенбей бул коомдук иштерде дагы абдан көп иштеди да. Адеген ленчашки редактор болду. Андан кийин комсомолдун борбордук комитетинде пропаганда боюнча секретарь болду. Жазуучулар союзунун биринчи катчысы болду. Андан кийинки жылдары чет өлкөлүк байланыш бөлүмдөрү дегенде бир мекеме бар эле, ошону жетектеди. Анан эми ошол Шүкүрбек жалаң эле чыгармачылык менен, жазуучулук менен алектенбей коомдук иштерди абдан жакшы иштеди да.
Шулар азак баштап, сүйөр кулуптар айрыкча, Мага Ахунбаевтар менен мен өтө мындай жакшы байланышта жүрдүм. Булар да биринчиден чоң дүйнөлүк цивилизацияны өзү сүргөн адамдар. Экинчиден мында кыргыздын бир жакшы салттарын сактай билген да. Ушу жетекчи жанакы элге жакын жүрсө, элдин салт санасын билсе, тарыхын билсе, улуттун көзөмө экенин түшүнсө, булар бул унутулгуз болуп калат экен да. Мына ошол кишилер менен жүргөн, ошол кишилер менен аралашкан өмүрүм жанакы сен суроо берген каниеттенүү ыракчылыгым ушунда да. Мен алардын просто арбагын кээде элестетип алып, өзүм бир кайсы дүйнөдө жаралганымды кээде таң калып атам, чынын айтыш керек. Шүкүрбек Бейшеналиевдин адамдык сапаты тууралуу замандаштары бирдем менен анын өтө жакшы адам болгонун айтышат. Адамдын макамына, байлыгына карабай тегиз мамиле кылчу экен. Бул киши өзүн абдан мындай туруктуу кармаган киши болчу да. Мындай майда бачык сөзгө, тигиндей мындай сөзгө берилбеген, абдан өзүн туруктуу кармаган киши болчу да. Анан бул кишилерге абдан жакшы мамиле кылчу. Жумшак, сүйлөшкөндө эч кимдин мындай көңүлүн оорутпай, өзүнүн билгендерин айтып берген, кеңешин айтып берген, абдан токтоо, салмактуу киши болгон. Сылык, мээримдүү. Үчүнчүдөн а киши мындай жакшылыкты каалачу да, жакшылык, сыпайкерчиликти. Анан кийин жакшылык, сыйды, анан сыйлаштырууну жакшы көрчү. Бул киши абдан мага абдан ак сөөк киши катарында, абдан маданияттуу адам экен, катуу сүйлөбөйт экен. Анан өтө сылык адам экен да. Сылык баягы чынык интеллигенттер болот эмеспи? Ак сөөк, чынык интеллигент катарында менин көз алдымда турат бүгүнкү күндө. Себеби сүйлөшкөндө өтө сыпайы, анан ушу Кыргызстандын тарыхын абдан жакшы билген, Санжараны да терең түшүнгөн, анан Кыргызстандын тарыхында жөн эле тарыхын окуп билбей, анда ошондоку кийинки социалисттик баягы совет доорунда адамдардын да көпчүлүгүн мыкты билген адам катары экен. Себеби бул киши ошолорду жакшы түшүнүп билгендиктен жанкындай сонун чыгармаларды бизге тартуу кылып калтырып кетти. Ошондуктан мына бүгүн мына быйыл 90 жылдык юбилей болуп атат. Ал киши абдан татыктуу киши. Мына Шүкүрбектин өзүнүн өмүрлүк жолдошу Насипа. Мен экөөбүз эмени плашты силерге да бир кызык үчүн айтып берейин. Шүкүрбектин биринчи чет мамлекет чыкканда Кытайга барып, ошондо ушулар мода деп ошо плаштарды алып келген. Журналист Улубек Токсобаева Шүкүрбек Бейшеналиевди жакындан тааныйт. Үй-бүлөлөрү менен тыгыз байланышта катташып, далай жолу бир дасторкондо чай ичишкен. Өзүм дагы ошо жанагы ленте жаштан кийин Чалкан журналында иштеп, жалаң жазуучулардын, чыгармачылардын айылына чөйрөсүндө чогуу жүрдүм деп атпайынбы? 30 жыл иштедим. Ал жерде мен жазуучулардын кылык мүнөздөрүнүн эмесин баарын толук иштеп билип калдым да. Анан кээ бир жазуучулар чынын айтканда мындай ээн эркин, мына жазбаган убагында бош жүргөн кезекте ээн эркин сүйлөп, туура эмес сөздөрдү да койгулаштырып жиберген убактар болот. А Шүкүрбекте андай эме жок болчу. Аягын бир калыпта мындай зымырап, зыңкыйып, өзүн абдан жакшы тыкан алып жүргөн адам болор эле да. Үй бүлөсү менен дагы абдан тыгыз байланышта болдук. Аялы Насипа дагы мына өзүнүн чыгармачылык ишине көмөкчү болгон аябай жакшы аял эле. Балачыл жылдар өттү. Ушу мен кичинекей бала чагым агамдын колунда чоңоюп, кичинекейден ушул жерде өстүк. Ол Жаңталаптын айылында ушул жерде ойноп, топуракта балдар менен чүк ойношуп, бизди багып, өстүрүп, кийинтип, билим берип чоңойткон ушул агам Шүкүрбектин тамында, чоң өзүнүн куруп кеткен тамында жашап атабыз. Агам дайыма ушул айылга келгенде, ушу тамына келип, ага туугандары менен чогуу катышып, анан ушул жерде чоңойдук. Байкем жалаң өзү элдик киши болчу да. Зарылбек Бейшеналиев жазуучунун бир тууган иниси. Ал үй бүлөсү менен өмүр бою Куртка айылында жашап, 40 жылдан ашык өмүрүн билим берүүгө арнаган. Зарылбек ата айылга келген журналисттер менен агасы тууралуу жакшы маек курганга дайым кубанычта. Кичинекейимден баштап эле кийин үйүндө чогуу болдум. Алар жеңем экөө Куртка кеткенде
байкем өзү биз жумушунда калганда тамак жасап берип, анан өзү айтып калчу. Зарылбектин лапшасы жакшы, жасаган тамагы таттуу деп ушинтип калар эле. Жеңемдин меймандостугу, жеңемдин ушундай дасторконун берекелиси ушундай болчу да. Дайыма ушу мейли биздин айылдан болсун, Актаалыктар болсун, мейли Жумгалдан болсун, бүт эшик ачык болчу. Анан бул кишинин 4 баласы бар. 2 кыз, 4 эркеги бар болчу. Өзүнөн мурда каза болду да кайтыш болду. 2 баласы киши колду болуп кетти. 2 баласы ооруп кайтыш болду. Анан өзү узатты да балдарын. Анан 2 кызы бар азыр. 2 кызы Чынар деген кызы окутуп, Ленинградка чейин окутту Чынарды. Анан Айганыш деген кызы бар. Адагы азыр жогорку билимдүү болуп, азыр банкта иштейт. Улгайып калса да Зарылбек ата шайдоот, тың жана тамашакөй. Сүйүктүү жубайы Уулгелсин Эралиева менен 58 жылдан бери бирге түтүн булатып, 6 кыз, 2 уулду тарбиялап, небере жытташты. Атанын айтымына караганда, сүйүктүүсүн табууга Шүкүрбек агасы себепкер болгон экен. Уулгелсин апа кыргыз эл акыны Сүйүнбай Эралиевдин бир тууган карындашы. Бу агам, Шүкүрбек агам 15-чи квартирада турчу, 3-чү этажда. Московский 141-чи үйдө. Ал эми мунун байкеси Сүйүнбай кайнага 16-чы квартирасы, 15-чи квартира агамкы, 16-чы квартира байчемдин агасыныкы. Анан көз кирип чыкканда ба сүйлөшүп калабыз, көрүшүп калабыз. Анан маңдайыбызда Тоголок Молдо паркы бар болчу. Тоголок Молдо паркына барып, анан сүйлөшүп отуруп, бактын арасында отуруп сүйлөшүп, ары бери басып жүрчүбүз. Ошентип анан 4 жыл, 5 жыл болду дегенде анан экөөбүз баш коштук. Алып таланттын 90 жылдык маарекесине арналган салтанат Бишкек шаарында 25 октябрда болуп өттү. Ал эми Куртка айылынын жалпы тургундары жана жаштары маарекеге карата өздөрүнүн белектерин даярдашкан. Куртка айылында Ашар жолу менен Шүкүрбек Бейшеналиев атындагы балдар сквери ачылды. Бул Шүкүрбек атабыздын эми өзүнүн баркы дүйнөлүк деңгээлде болуп аткандан кийин бул өз айылында дагы сөзсүз бир кандайдыр бир ушу атабызга арналган нерсе болуш керек деп жакшынакай бир ой менен арнап атабыз. Неге балдар паркы? Балдар паркы дегенибиз ошол Шүкүрбек атабыз көбүнчө ушул балдарга арнаган чыгармалар көп болгон экен. Анан ушул балдарыбыздын келечектеги өспүрүмдөргө бир жакшынакай бир маалымат борбору болуп калабы деп дагы өзүбүздүн оюбуз бар да. Шүкүрбек Бейшеналиев коомдун улуттук аң сезимдин өнүгүшүнө чыгармачылык талантын гана жумшабастан, инсан коомдук ишмер катары да көп жумуш аткарган. Кыргыз эл жазуучусу жана коомдук ишмер Шүкүрбек Бейшеналиевдин калтырган мурастары бүгүнкү жана эртеңки муундар үчүн кызмат кылып, ар бир окурмандын жүрөгүндө сакталат. Эл журтума таазим этем. Азыраак эмгекти чоң баалап атасыздар. Аман болуңуздар.